Баткенде чегарачылардын айлыгы көбөйтүлөрү айтылды. Нарында 100 мегаваттык ГЭСтин курулушу башталды. Бишкекте 17 сентябрда жалпы ишембилик өтөт. Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан айтмакчы. Президент Садыр Жапаров Баткен облусунда жайгашкан аскер бөлүктөрүндө кызмат өтөп жаткан аскерлердин айлык маянасын жогорулатуу пландалып жатканын билдирди. Президенттин маалымат кызматы Жапаров бул тууралуу 11 сентябрда Жалал Абад облусунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын кызматкерлерине жаңы батирлерди тапшырып жатып айтканын кабарлады. Айлык акы канчага жана качан жогорулай турганы айтылган жок. Президент чек-арачыларды үй менен камсыз кылуу үчүн республикалык бюджеттен 100 миллион сомдон ашык каражат бөлүнгөнүн билдирди. Нарын районунун Куланак айыл аймагындагы Нарын дарыясына курула турган 100 мегаваттык чакан электр станциясынын курулушу башталды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, учурда керектүү бардык инфраструктура даярдалып, 500 киши курулушта иштеп жатат. Чакан ГЭСтин курулушу 4 жылга созулат. ГЭС бүткөндөн кийин 100 кызматкер иштейт. Курулуштун жалпы наркы 100 миллион евро деп бааланды. Поразительно! Это что-то новенькое. Чакан ГЭСти жеке ишкер Кутубай Мурзабаев куруп жатат. Куланак ГЭСинин курулушуна Нарын районунун Учкун, Жонбулак, Миңбулак, Эмгек Тала, Жерге Тал айыл аймактарынан 488 гектардан ашык жер аянты берилген. 10 сентябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ГЭСтин курулушу менен таанышты. Долбоордун жетекчилери ГЭС куруу жана аймакта сууга суу менен камсыз кылуудагы жолго коюларын айтып беришкен. Бишкекте 17 сентябрда жалпы ишембилик өтөт. Бул тууралуу Бишкек мэриясында өткөн пландык кеңешмеде вице-мэр билдирди. Маалыматка ылайык, пландык кеңешме Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун төрагалыгы астында өтүп, анын жүрүшүндө таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу, Бишкек курултайын өткөрүү жана алдыдагы жылытуу мезгилине даярдык маселелери талкууланды. 17 сентябрда Борбор калаада массалык ишембилик өтөт. Негизги басым бекитилген участоктарга ылайык короо ичиндеги аймактарды тазалоого багытталат. Ошондой эле тазалык муниципалдык ишканасына таштандыларды өзүнчө чогултуу үчүн тиешелүү таштанды контейнерлерин сатып алуу боюнча сунуштарды берүү, ал эми акимияттарга пилоттук долбоор ишке ашырыла турган даректерди аныктоо тапшырылды. Мындан тышкары Борбор калаанын мэри Бишкек асфальт сервис ишканасына шаардык жолдордо жол белгилерин түшүрүү жана тротуарларды оңдоо боюнча иштерди тездетүүнү тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Бизондун сайтынан окуй аласыздар.